Чын эле тазалык кызматкерлери 80-90 миңге чейин айлык акы алабы? Маалым болгондой, кечээ социалдык маалымат каражаттарында тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери жогоруда аталган суммага чейин айлык акы алаары айтылып, мындай суммага карабай эл таштанды менен иштегиси келбегендиктен пакистандык жарандарды кызматка ала башташканын ишкана директору Жолдошбек Чуштуков шаардык кеңештин жыйынында айтканы маалым болду. Учурда 10 жүктөөчү орунга пакистандыктар алынып иштеп жатышканы да айтылды. Мүмкүн болгон жерлерге, социалдык тармактарга, телевиденияга, Аламөдүн Орто Сай Ош базарларына, радио түйүндөргө жарнама бердик. Орточо айлык 40-45 миң сом. Күн өтөнү көп тонна жүк чогулткандар 80-90 миң сомдой алышат. Ошого карабай бул жумушта иштегиси келгендер аз. Эл жөнөкөй эле айтканда таштанды менен иштегиси келбей жатат. Албетте, бул маалымат көпчүлүктү таң калтырбай койгон жок. Социалдык тармактарда жарыяланган кабар шакабага алынып, сын пикирлерди да жаратууда. Бул дагы бир аз сыркулуп калганбы? 80-90 миңге иштебейт деп. Анча айлык болгондо тазалыкка жумушка кирем дегендер кезекке турса керек. Тазалыкта 80-90 миңдей айлык берсе, анда балдарыбыз миграцияда жүрбөс беле. Мес сага койсоңорчу. Эмне элибизде жыргал жашоо болуп калдыбы я? Официалдуу жарыя кылып көрсүнчү. 90 миң сомдук айлыкка иштей турган адамдар барбы деп. 45-90 миң деген чындыкка дал келбейт деп ойлойм. 20-25 алышат. 90 дегениңер калп. Каратып туруп алдайсыңар го. Тазалыкта кошунам иштейт. Аялы экөө тең сүйлөй албайт. 30 миң алабыз деген. Андан сырткары группадан акча алат экен. 10 миңден 3 баласына араң багышат. Квартирада турат. Жогоруда айтылган маалыматтын чынтөгүнөн аныктоо үчүн Бишкек шаарынын тазалык муниципалдык кызматынын жетекчилерине кайрылып көрдүк. Директорунун орун басары Улан Иманакуновдун айтымында жыл ичинде сезонго жараша кызматкерлердин жетишсиздиги орун алып келерин, мындан улам быйыл пакистандык жарандарды кызматка алышканын айтты. Алар кыргызстандык кызматкерлердей эле белгилүү суммадагы айлык акы менен иштеп башташкан. Себеп өзүбүздүн Кыргыздын жарандары келбейт жумушка. Көбүрөөк айлык алгысы келет. Анан ошонун айынан ушундай кадамдарга барганга туура келди. Себеп дегенде бул пакистандык жарандарды биз мыйзам чегинде квота алып, анан кийин ошол визасынан бери бүт камсыздап, бүт ошо жумушчуларды өзүбүзгө алып келдик. Ал эми чуу жаратып жаткан 80-90 миң сомдук айлыкты түнкү сменде иштеген айрым кызматкерлер алышаар айтылды. Алар жүктүн тоннасына жараша акы алат деп белгиленди. Ал эми башка жүк ташуучу, техник, механик жана башка адистердин орточо айлыгы 40-45 миң сом деп маалымдалды. 80-90 миңдик айлыктарды алган айдоочуларыбыз, жүктөгүчтөрүбүз дагы жок эмес. Себеп дегенде бизде баягы тонна менен алган жумушчуларыбыз бар. Булар жана түнү чыгып, күндүзгү деле ошол тонна менен иштеп, бул эми адам иштегенине жараша айлыгын алат. Мисалы, бир күндө канча саат иштеген айдоочу ошол 80 миң, 90 миң айлыкты алат? Бул бир күндө айдоочу ошол канча рейс көбүрөөк киргизсе, ошол эле БСПга, полигонго же болбосо ошол эле заводко канча тонна көп мусор киргизсе, ошол тоннасына жараша айлыгын алат да. Эң аз айлык ошондо канча? Эң аз айлык эми бизде жүктөгүчтөр бар, жана акылаттагылар, айдоочулар деле бар, акылаттагылар 40-45-тин тегерегинде алып атат. Эң аз 40-45 алат, Көчө шупургандардын айлыгы канча? Алардын айлыгы ушул жерден дагы элдер кээ бирөө туура эмес айтышы мүмкүн. Биздики баягы көчө шупургучтар мынча эле миң алып атпайбы, 25 миң, 30 миң же 15 миң деп. Буларда алмаштырбаш керек. Булардын техкарта деген болот. Ар биринин өзүнүн бекитилген участогу бар, техкарта деп коет. Ошого жараша айлыктарын алышат. Мисалы үчүн 10 миңдик техкарталар бар, 15 миңдик техкарталар бар. Кээ бир көчө шупургучтарыбыз бар, баягы биринчи участогун бүтүрүп, экинчисин, үчүнчүсүн тазалап 40-50ге чейин жеткирип алгандар бар. Көпчүлүктү кызыктырган айлык акыга жетүү оңой эмес дешет кызматкерлер. Ал үчүн күн-түн дебей иштеши керек. Жумуш оор болгондугуна жараша көпчүлүк чыдабай кетип калышаарын айтышат. Түйшүгү оор болсо да кылган кызматына канаат кылган айрым жумушчулар алган айлыгы жана кылган эмгеги тууралуу буларга токтолушту. Кечки 5ке чейин иштейбиз. Саат 8-тен кечке. Ооба. Канча айлыгыңыз канча? 45 миң. 45 миң аласыз. Канаттанасыз? Эми Кудайга шүгүр. Шүгүр кылам. Эл катары эле 42-43 алам. Ошо. Бирок азыраак да көбүрөөк болсо жакшы болот эле. Азыркы заманда кантип жетиштүү болсун эми ушунда. Бүт баары эле кымбаттап атпайбы? 45-тен 50ге чейин акылат алабыз, ошо. Аклат менен иштейбиз.
Сааттары канча ошол боюнча айтсаңыз болот. Saat ertең менен 8-ден кечки жумуш бүткөнгө чейин 5-ке чейин болот. Андан эртеги болот бүткөнгө чейин. Канча күн? Жумасына суббота, воскресенье, суббота күнгө чейин, воскресенье жумуш калса иштейбиз. Воскресенье иштешкендер бар, иштешет. 7 ай болду иштегениме. Уже 45 миңден башталган биринчи менге. 45 миңден башталды, азыр 47, 46 аркандай болуп турат. Кээ-бирлерге ол эми аздык кылышы мүмкүн айлыкчы. Кээ-бирлерге 50 миң, эми Москвада иштеп жүргөндө 150 миң, 200 миң айлык алат мисалы. 100 миң эң жок дегенде эң аз 100 миң алат Москвада. Эми бияк келгенде туруштуп бербейт да ол айлыкчы. 50 миң жетпейт да. Иштерге жетпейт. Эми биз эми өзүбүз департ болгонбуз, ошол ишти чыдап, эми чыдашыбыз керек да, башка айла жок. Айта кетсек, тазалык муниципалдык ишканасында дээрлик 2000ге чукул кызматкер эмгектенет. Нурзада Сыдыкова, Кудайкыл Сумаралиев, регион, Бишкек.